Бизнес кылганча жыргап жаша. $128.000 бир аз кеми бар, 8 сотук жер аянтындагы бак-дарак сарайлары бар. Дал ушул 6 бөлмөлүү 2 кабаттуу кирип эле жашай турган шарттагы ушул жер үй сатылат. Амансыздар бардактуу тез кабардын көрүүчүлөрү, жалпы кыргызстандыктар. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Оштун четиндеги белгилүү Учкун мал базарына жакын жердеги ушул үйдүн сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Бизнес кылганча жаша дегеним ушунан достор. Мал базарга 150 метр барсаңыздар базар. Ал жерге барып соода сатык кылсаңыз болот, тамактануучу жай уюштурсаңыз болот. Анан керек болсо ушул жерде мал жандыктарды багып, анан кийин 1-2 ай кармап базарга алып сатып, ушундай иш кылсаңыздар дагы болот да. Анткени базарга жакын, чындыгында жакын достор. Эми сатыла турган баасын башында айтып өттүк, $128.000 бир аз кеми бар. Бул айтылыш баасы бир аз кеми болот, сүйлөшүү жолдору каралат. Эгерде кимдир бирөө ушундай жер үй издеп жаткан болсо, шаардан батирей болгон болсо, Ош шаарынан жакшы бир батирлерге аянты чоң 3 бөлмөлүү батирлерге алмаштыруу жолдору каралат. Бул вариантты дагы эстен чыгарбаңыздар. Эсин номер экран астында камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Документтери так, сос объектилердин бүт бардыгына жакын. Эми жүрүңүздөр көчө тараптан келүү даректерин сиздерге айталы, андан кийин кененирээк маалыматтарды сиздерге берели. Дареги мындай, учурда биз Ош өзгө негизги трассасынын боюнда Учкун мал базарына бурулган повороттун өзүндө светофордун түгүндө турабыз. Бул жакта мечит бар. Ошону болжолдоп, светофордун түгүнөн Ош тараптан келе жаткан болсоңуздар, оң тарапка бурулуп, түз чыгып барасыздар. Буюрса бир 350 метрден кийин көпүрө келет. Андан өтүп эле оң тарапка буруласыздар. Учкун мал базарына бурулдуңуздарбы? Дал ушул көпүрөдөн өтүп оң тарапка бурулгандагы биринчи эмес, экинчи катардагы ушул үй сатылат достор. Анан мындан дальше дагы кете турган болсоңуздар, тетиги жерде кызыл жана көк контейнер бар. Андан дагы бир аз жүрсөңүздөр Учкун мал базары. Мал базары болгон күнү сиз бул жерде өтө көп движение кылып акча таап алсаңыз болот. Аны эми өзүңүздүн шыгыңызга, аракетиңиздерге жараша. Сиздерге ушул жерден айтайын, бул үйдүн артында 3 буруштук жер бар экен, 1 сотук ашыгыраак, 1,5 сотуктай. Ал мамлекеттин жери. Эми кааласа, эми баягы мамлекет тарабынан убагында келип алып кой десе алып коет. Болбосо 6 сотук 3 метр квадрат. 6,3 сотуктан мындайча айтканда түшүндүрө алам окшойт. 6,3. Бул жакта болсо анары бар, ине жалбырактуусу бар, көчөттөрдөн роза гүлдөрү бар экен, тыт бар, өрүк бар, алманын түрү, гилас бар, кокон гилас бар, шабдалы бар экен, алмурут бар экен. Кыскасын айтканда, бул чарба өзүңүздөр көрүп тургандай. Бул жагында болсо 14кө 4 размеринде жайкы жана кышкы сарайлары бар достор. Жүрүңүздөр, суулар чыккан. Анан үйдүн ичине азыр акырын киребиз. Суусу чыгат экен, таза суусу. Бул жакта мына бак-дарак, навес, отункана, бул жерде болсо койкана, бодомалдарга дагы ылайыкташырылган. Тоок багам десеңиз, канаттуу багам десеңиз, тоок кепеси дайын. Ал жагында жашылча мөмө жемиштерди эккен, каралган өзүнчө бир бакча бар экен. Жакшы. Бул жакта 5,5 тонналык суу кампасы бар. Суу анча-мынча токтоп калса, эми кокусуздук болуп. Сиздер үзгүлтүккө учуратпай иштете бересиздер. Сөөрүсү бар, тапчаны бар. Кадимгидей жашай бересиздер. Буюрса мына бассейнди жыргап чөмүлүп атыптыр. Мунуга алып кетсе керек эми. Бул жагында болсо толук курулуш аякта элек, кам кирпичтен салынган чакан бир бөлмөлүү холу менен кошо салынган үй. Муну үйдүн ээси мындай деп түшүндүрдү. Накта ылайышбак кылып, самандуу ылайышбак кылып, этно үй кыламын, жыргап жашайм дегени. Ойду айтты. Бул жагында болсо дагы чакан сөөрүсү, тапчаны бар. Асты болсо подвал достор. Жанагындай банкага басылган сок, варенье, кыямдарды ушул жака сактай бересиздер буюрса. Үй чочок, кафелдегенге жетишпей калыптыр. Өзүңүздөр каалагандай кылып зыңкытып кафел кылып аласыздар. Суга суу каналдан чыгат. Караңыздар, кеңири. Саясыз суу чыгат. Алмуруттарды көрдүңүздөрбү? Ийилип калып турган чиркиндикке. Бул жагында көмүрканасы бар, скилаты бар, ажатканасы бар. Анабы жанагы болгарский, райхан, капуста, наркы берки помидорлорду ушул жака эгиптир. Бир аз жайлоолоп келгиче чөп өсүп кетиптир, аны эме кылбай турасыздар эми. Анан эч нерсе экпей эле көкмөк чөптү, жапжашыл чөптү көрсөтүп койдуң дебеңиздер. Бул жагы эми үйдү көрсөтөлү. Үйдүн сырткы фасадтары житки траверти менен кооздолгон.
Кана, бисмиллахиррахманиррахим. Ушунун брондолгон темир эшик аркылуу кирип келатабыз. Киргенде буйруса мына холл, чакан холл. Кирип эле оң тараптан баштайын. Кандай дейсиздер? Оң тарапка кире турган болсок, кана, жүрүңүздөр. Жуунуучу бөлмөсү, аристон бар, көзгү раковинасы бар, стиральный машина бар, жана даарат алганга ыңгайлуу унитазы дагы бар, турецкий. Мусулманский деп коет, баягы даарат алганга ыңгайлуу да. Бул жагында болсо ашканасы, раковинасы бар, газ плитасы бар. Бул жакта болсо топка, үй жылуулук менен камсыз болгон. Буйруса 3 же 3,5 тонна менен кыштан майга чаңчып кетесиздер. Ээси ошондой деди да. Жакшы ыстат экен. Бул жагында болсо келиңиздер. Бул ата-энелер уктоочу бөлмө. Эмеректерди сүйлөшөсүздөр. Жакшы баага кете турган болсо бул үй, анда көздү жумуп, жакшы ушу эмеректерини биротоло калтырып кетет. Анан жок деп скидка сурап, же болбосо алып чыгып кеткиле дей турган болсоңуздар, анда алып чыгып кетет. Базар жок, сүйлөшө бересиздер. 2 терезеси камтылган, батарейкалары орун алган, моющий обойлор МДФ каражаттары менен, курулуш материалдарындагы МДФ каражаттары менен потолок жасалгаланган. Ой, чарчай түшүпмүн го. Тилдерим быдыл-быдыл болуп кетат го. Эми андан чыгып бул тарапка келе турган болсоңуздар, бул жагы универсал кыргыз комнатасы. Анткени ушул жерде жазында жаздап, кышында кыштайт. Печкасы бар үй. 2-3 бөлмөнү жылыта турган кыш печкеси, аз эле отун менен күпүлдөтүп тамагыңыздарды даярдап алсаңыздар болот. Ушул жерде үй бүлөңүздөр менен отуруп тамактанасыздар. Муздаткыч буйруса кетет. Бул жактагы эмеректер калат. Кыскасын айтканда, мына кухня эмерек бул жерде экен. Эми 2-нчи кабатка чыгалыбы? 2-нчи кабат. 2-нчи кабаттын астын сиздер кладовка кылып пайдалансаңыздар болот. Жакшы, туугандар. Мал базардын жанында жашап, көп иштерди кылып, соодачыл алып сатар болсоңуздар болот. Бул жагында балконго чыгып кетсеңиздер болот, бирок ал жагы даяр эмес. Даярдап алсаңыздар, балкондагы бар бир үй болуп калат. Бул 2-нчи кабаттын холлу. Сиздер көрүп турган эмеректер калат. Жакшы сурасаңыздар. Бул жагында болсо буйруса 6га 4 размериндеги конок бөлмөсү, зал, обойлор чаташтырылган, занавескалар тартылган, айнек терезелери жыгачтан, жылуулук бар, гипсокартон негизинде формаларга келтирилген, люстра иленген. Потолок жакшы жасалыптыр. Андан кийин 2-нчи чоң бөлмөгө киргенде, болжол менен бул бир 6 эмес, 7-8 метрде эле чыгып калат. Бөлмө туурасы буюрса 3,5. Мына 3,5. 2 терезе күн батыш тарапты карап турат. Ошол туугандар, $128,000. Бир аз кеми бар, сүйлөшүү жолдору каралат. Мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын, мал базардын жанында, трассага 550 метр жанында, баягы трассага жакын, оң кол тарапта чоң мектеп бар. Аны жакшы билесиздер. Кыскасын айтканда, чики-чики. Мындан дальше Чалгыр айылын аркалап, Ошалай трассасына чыгып кетсеңиздер болот. Жаңы будалык бар. Кыскасын айтканда, жакшы жерде жайгашкан. Мен бул чыгарышты жыйынтыктадым. Эгерде кандайдыр бир маалымат жеткиликсиз болгон болсо, анда ээси номери экран астында камтылган, чалып байланышып толук маалымат алсаңыздар болот. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Ушундай үйлөрдө уул үйлөп, кыз чыгарыңыздар, тояштар өтсүн, жакшылыктар боло берсин. Ассаламу алейкум. Көрүшкөнчө, ээсине чалыңыздар, жакшы үй экен, аурасы таза.